Эч ким, эч нерсе унутулбайт. 9 май улуу жеңиш күнү майрамыңыздар менен. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Кандайсыңар? Жакшы эс алып атасыңарбы? Анда эмесе тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Согуш ардагерлерин эскерүү. Ош шаарындагы номер 40 Сергей Павлович Королёв атындагы орто мектебинин 6В классынын класс жетекчиси Шералиева Айзат. Май айы унутулбас эрдик айы. Май айы эркиндиктин бульвары. Мен отурам, айланам гүл баары. Жөн отурам тунук терең ойлордо. Баштан өткөн күндөрдү эстеп мурдагы. Дайым минтип майрам келген көз жакшы. Баарын баштап өткөрүү кайрадан. Ал кездерге аккан канды көз жашты. Бирге кошсо жетмек канча дайрага. Кана балдар, айткылачы, 9 май кандай майрам, билебизби? Азаматсыңар. Туура айтасыңар. 9 май жеңиш майрамы. Советтер Союзунун улуу атамекендик согушта 1941 жылы башталып, 1945 жылы фашисттик Германияны жеңгенин белгиленген күн. Ал эми 20 жыл бул күндү иш күнү деп кайра жарыялап коюшкан. Андан кийин көп өтпөй улуу жеңиш күнүнүн 20 жылдыгын белгилешип, 1965 жылы 26 апрелде СССРдин жогорку советинин указы менен 9 майрам күнү майрам күн деп жарыяланган. Учурда баардык кымыш өлкөлөрүндө элдик майрам катары белгиленет. Тоо томсоруп, көл боздоп, убайым жайын жел козгоп, узатып калган селкини көзүнөн чайып жел козгоп, атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келбеди, бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жайкалган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Барган жоону багынтып, баатыр деп элиң мактоого, аттанып чыккан баатырлар бирине бири чын жолдош, аягышкан жоону талкалап, эсен бол жаным кайыр кош. Кандай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы. Жартыны бөлүп бирдешкен, жан каныбыз бирдешкен, жарым менен коштошом. Бактылаш, курбу замандаш, баарың менен коштошом. Дүйнөдөн каргап жоготкун, душмандын жолун тоспосом. Элине бүлүк түшкөндө, жигит шондо сыналат, кедери элдин кетпейби. Дек албай калса кубалап, кагылам журтум ишенген, кара туткан балаңар, кармашкан жоосун жыгалат. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды, бейпир жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Узатышты ыйлап сыздап энелер өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө курман болду. Баатыр болду никендер жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тоокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жара аттарын тамышкан. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Эненин арманы. Ай аалам уксын үнүмдү, айтайын арман күнүмдү, ажыдар чагып өрт алган, ачылган алты гүлүмдү. Күн өтпөй жашым төгүлдү, күйүткө белим бүгүлдү, убайым менен зар какшап, узаттым далай күнүмдү. Көп болду зарлап келатам, көтөрүп муңдуу жүгүмдү, келелек кезде бул кайгы
керемет жыргал турбайбы. Эркелеп койсо бир балам, эсиме келбей муң кайгы, от болуп күйүп жанам деп ойлодум качан мыңдайды. Далай жаш кетти элимдеп, эстесем курбум табылбайт, ойлосом жүрөк жалындайт, айта берсем арманды бир күн кечке арылбайт. Далай жаш кетти жеримен, панктуу кыргыз элимен, далай кыз келин айрылды, даанышман сулуу теңинен. Армандуу болдум жашыман, далай иш өттү башымдан, мүнүшкөр болдум тап билбес, шумкарым колдон учурган. Бардык ырларда айтылгандай, элин, жерин көрүшпөй кеткен улуу баатыр ардагерлерибизди ар дайым таазим этип, эскерип, эстей турган эң бир ыйык, эң бир улуу, эң бир унутулгус күн.